Чүй облусунун Токмок шаарынын тургуну Алиса Галиев 3 жаштагы кочкорун мал базарга 75 000 сом деп баалап чыгарып, бирок 85 000 сомго сураган кишиге бербей койду. Соодагерлердин айтымында ал кочкордун чыныгы баасын билгенден кийин сатуудан баш тарткан. Айтулуу Корабль аттуу кочкордун тукуму экен. Аны кочкордун ээси билбептир. Базарга чыгарып сатып жатканда Корабльдин мурунку ээси жоголуп калып, кочкор тууралуу маалымат айтып берди. Көрсө, бул кочкордун атасы 1 миллион сомго сатылып, анын козулары $1000 сатылат экен. Козу кезинде $1000 бааланган кочкор азыр боюнун бийиктиги 1 метр, узундугу 1 метр 60 сантиметр. Жашы 3 жашта. Кочкордун ээси аны сатпай тукум кылуу үчүн өзүнө алып калды деп билдиришти соодагерлер. Лейлек районунун Катыраң айылында малдын тою төрттөндү. Бул тууралуу бүгүн 3 ноябрда Өзгөчө кырдаалдар министрлигинен кабарлашты. Маалыматка караганда кырсык айылдын Ташбалта көчөсүндө болгон. Анын кесепетинен сарайдын ичиндеги 150 түк чөп күйүп кетти. Ушундай эле кырсык Кадамжай районунун Көктала айылында да катталды. Аялынты 160 чарчы метр сарай, 920 түк чөп күйүп кетти. Учурда бул кырсыктардын себеби такталууда. Каракулжа районунун Сарыкүнгөй айылында малдын тою төрттөндү. Бул тууралуу бүгүн 3 ноябрда Өзгөчө кырдаалдар министрлигинен кабарлашты. Маалыматка караганда кырсык айылдын Максутов көчөсүндө болгон. Анын кесепетинен короодо жыйылган 35 тонна чөп күйүп кетти. Учурда өрттүн себеби такталууда. Ноокат районунун Кайыңда айылынын Куркоол жана Сары Жоон жайыттарында өрт чыкты. Бул тууралуу бүгүн 3 ноябрда Өзгөчө кырдаалдар министрлигинен кабарлашты. Маалыматка караганда анын кесепетинен 60 гектар жер өрттөнүп кетти. Ноокат районунун Мырзакан айылында 1 гектар жердеги куураган чөп күйүп кетти. Учурда бул кырсыктардын себеби такталууда. Ноокен районунун Кагарды айылында малдын тою өрттөндү. Бул тууралуу бүгүн 3 ноябрда Өзгөчө кырдаалдар министрлигинен кабарлашты. Маалыматка караганда кырсык айылдын Терматов көчөсүндө болгон. Анын кесепетинен жалпы аянты 56 чарчы метр болгон сарай жана анын ичиндеги 400 түк чөп, 3 куб отун күйүп кетти. Тогуз-Тороо районунун Аксойул тилкесинде короодо 1300 түк чөп күйүп кетти. Учурда өрттүн себеби такталууда. Жалал-Абад облусунда республикалык бюджеттин каржылоосу менен 18 айылга таза суу жеткирүү иштери жүрүп жатат. Бул тууралуу өкмөттүн Жалал-Абад облусу боюнча ыйгарым укуктуу өкүлчүлүгү кабарлады. Маалым болгондо Ислам өнүктүрүү банкынын каржылоосунда Арис аркылуу Токтогул районундагы Каратектер айылынын ичүүчү суу системаларынын реабилитациялоо иштери 80%, Үч Теректе 80%, Базар Коргон районундагы Көлөгөн жана Чарбак Чакан долбоорунун курулушу 29% аткарылды. Дүйнөлүк банктын каржылоосунда Кербен шаарынын суу тутумдарын реабилитациялоо жумушу 90% бүткөрүлүп, жыл аягына чейин пайдаланууга берилмекчи. Ири суу долбоорунун алкагында Жалал-Абад шаарынын ичүүчү суу жана канализация тутумдарын реабилитациялоонун 2 фазасы башталат. Бүгүн 3 ноябрга карата Каракөл шаардык ооруканасында 29 бейтап коронавирустан дарыланып жатат. Бул тууралуу шаардык ооруларды алдын алуу жана санитардык эпидемиологиялык көзөмөлдөө борборунан билдиришти. Маалым болгондой 26 бейтаптын 6 кече 2 ноябрда жаткырылса, бири бүгүн 3 ноябрда эртең менен жаткырылган. 29 бейтаптын 3-өө коронавирустан, ал эми калганы пневмониядан дарыланып жатат. Ал эми үйдө коронавирустан 3 бейтап, пневмониядан 32 бейтап дарыланууда. Булар менен 19 адам байланышта болгон.